Шырдак. Шырдак бул кийизден жасалып жерге салынуучу үй буюму. Бети эки бөлүктөн, ортосу жана четинен турат да кыйысуу жээги болот. Адегенде шырдактын кийизи жасалат. Кийизи кылчыксыз жүндөн уютулат. Кылчык жүн боекту жакшы албайт. Ак кийизден керектүү өлчөмдүү шырдактын бөлүктөрү бычылат. Ал түз айкалышына карай ар кыл түскө боелот. Боелгон эки бөлөк түстөгү кийиз өңүнөн биринин үстүнө бири коюлуп, көктөлүп, бетине оюм түшүрүлөт. Оюмдарга ортосуна кыял, мүйүз, жалпы, табак, бадам сыяктуу чоң оюмлар, четине кочкор мүйүз, зыңар мүйүз жана башкалар кирет. Түшүрүлгөн оюм боюнча бычак менен кылдат кесилет. Оюлган кийиздер ажыратылып, бир түстүн оюму экинчисине дал келтирилип, кыналыштырылып тигилет. Ал жерге оң, сол ийрилип чыйратылган 3 кат түстүү 3 жиптен үстү бастырылма милте жөрмөлөт. Ортоңку бөлүгү чети менен кыюу аркылуу бириктирилет. Четине да кыюу салынат. Алар, мисалы, ортоңку бычак учу, четки бычак жана башка деп аталат. Бардыгы бүткөндө кара кийизден ичилиги ичтелип, шоона менен шырылат. Шоона үчүн көбүнчө төөнүн жүнү пайдаланылат. Четине милтеникиндей 3 жиптен жээк бастырылат. Кыргыз шырдагынын жасалышында жергиликтүү өзгөчөлүктөргө карай анын аты да ар кайсы жерде ар башкача аталат. Шырымал, төрбөл жүн, оймотеке, ободо, тур кийиз жана башка. Өлчөмүнө карай чоң, орто, кичине шырдак болуп бөлүнөт. Шырдак жасаган ууздун чеберчилигине жараша ар кандай оюмдар салынып, бир нече өң ич-ара жүкташтырылып, керектүү өлчөмдө жасалат. Шырдак жерге салса да, бүктөп жеп койсо да үйдүн көркү. Шырдакты туура күтө билүү, аны пайдалануу мөөнөтүн узартат. Ал үчүн шырдакты ар дайым кургак кармап, шыпырып, тазалап, күбүп, мезгили менен күнгө жайып туруу керек. Шырдакка күбө курту өтө эле өч, ошондуктан жыйылып турганда ага нафталин сээп же аны баштыкчага салып арасына коюп, шыбак, эрмен коюп койсо күбө жолобойт.